Жакында укук коргоо органдары Чүй облустук ооруканасында колдонуу мөөнөтү бүтүп калган дарыдан улам 34 бейтап каза тапкан деген фактынын негизинде кылмыш ишин козгоду. 2013-жылдын 25-майында Чүй облустук ооруканасынын жасалма бөйрөк бөлүмүндө дарыланып жаткан бир нече бейтап тиешелүү жактарга арыз жазышкан. Арызда аталган оорукананын жасалма бөйрөк бөлүмү репрессияны, башкача айтканда бөйрөк иштебей калганда оорулардын абалын убактылуу турукташтырып туруучу инъекциялык каражаты чыккан мөөнөтүнөн өтүп кеткенине карабастан бейтаптарга сайылып келгени жазылган. Оорулар аталган каражаттын колдонуу мөөнөтү февраль айында эле аяктаганын, 2013-жылдын май айында дарынын кутучасынан окуп кабардар болушкан. Бул отделениянын пациенттери биринчи жолу кайрылган жери жок. Буга чейин да кайрылышкан, текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Мөөнөт өткөн препарат дегенде колдонуп атат дегенде айтылган. Анан текшерип чыкканда ошондой срок хранениясы өтүп кеткен препаратты колдонуп жаткан, былтыр колдонгондугу аныкталып чыккан. Бирок жүргүзүлгөн иликтөөлөрдөн соң ошол эле жылдын 13-августунда аталган иш боюнча кылмыш ишин козгоо негизсиз деген чечим чыккан. Эсиңизде болсо керек, Жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова репрессин дарысын ташыган Ротофарм компаниясы өлкөнү сапатсыз жана терс таасир берүүчү дарылар менен камсыздап келе жатат деген маалымат таратып, бир топ чуу жаралган. Ошондон кийин репрессин дары-дармек рыногунан четтетилип, анын ордун швейцариялык Хоффман Ля Рош компаниясынын Рикармон дарысы рынокко киргизилген. Кийин репрессин дарысын ташыган Ротофарм компаниясынын айыптарын ачыктаган ынанымдуу далилдер депутат Ширин Айтматова тарабынан келтирилбегендиктен, компания аны сотко берип, депутат утулуп калган. Көп өтпөй эле аталган дарынын айынан кылмыш иши кайра козголуп отурат. Бул факт боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү 119 берени менен кылмыш ишин козгоп атат. Бул медициналык кызматкердин өзүнүн милдетин ылайыктуу аткарбашы деп. Отделениянын ачылгандан бери 34 адамдын каза болгону деп айтып атышат. Бул больницанын пациенттери. Бирок 34 адам 3 ай 4 жылдын ичинде бул мындай эң эле көп деп эсептелет. Бул орусча айтканда высокая смертность деп коюшат. Азырынча ошо тергөө жүрүп жатат, бирок андан башка информацияны азыр айта албайбыз. Бул тайна следствие деп коебуз. Бул тергөө бүткөндөн дагы маалымат беребиз. Бул кырдаал боюнча ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаева чуу жараткан репрессин дарысын сунуштаган Ротофарм компаниясы тууралуу. Ротофарм компаниясынын министрликке сунуштаган шарттары жана баалары канаттандырат. Бул жерде эл аралык дары ташуучу ири компаниялардын ортосунда жаралган атаандаштык көрүнүп эле турат деген эле. Мына ушул дарынын айынан 34 адам каза тапты делген Чүй облустук ооруканасынын жасалма бөйрөк бөлүмүнүн бөлүм башчысы Бакыт Райкановго кайрылганыбызда, ал баарыбыз буга чейин угуп келген жоопту айтты. Ошол кездеги катачылык кетирген бөлүм башчы менен башкы дарыгер жумуштан алынганын кошумчалады. Эми түшүндүрүп айтып кеткен жерлерим, мен иштегениме 1,5 жыл болду берге. 1,5 жылдан бери иштеп атам. Репрессин 1,5 жылдан бери колдонгон жокмун. 1,5 жылдан бери жалаң Рикармон колдонуп атабыз. Рикармон бүт сроктор баары жакшы. Мен репрессин жөнүндө деле эчтеке айта албайм, анткени ал мен көп иштеген жокмун да. Рикармон болсо жакшы дары, андай деле осложнениялар, кандай бир мындай таасир этпей калган күндөр болгон жок. Жакшы эле иштеп атат. Маалымат 34 кишиде берип атат. Ошол 34 кишини биз өзүбүзчө эзептеп, тактап журналдар боюнча чыгардык. Ошо отделение ачылгандан бери, 13 жылдан бери 21 киши, ушул күнгө чейин 21 киши каза болуптур. Ошолордун бардык историяларын бардыгын ошо экспертизага бердик. Аны эмнеден өлгөнүн, ал кишилердин каза болгонун ошо репрессинденби же башка нерседен экспертиза чечет, биз айта албайбыз эчтеке деп. Чүй областык больницасында бизде азыр 6 аппарат өзү, негизи 6-ын 2 бузук, 4 эле аппарат иштеп атат азыр бизде. 4 аппаратка 30 пациент бөлүнгөн бизге. Айла жок, ошол бузук аппараттар бузук себебинен биз 4 сменге чейин иштейбиз. Эртең менен 7:30-дан түнкү 2-ге чейин. Албетте ар бирибизде эле бул репрессин жана Рикармон дарыларынын айырмасы эмнеде деген суроо жаралбай койбойт. Репрессин дарысы Кыргызстандагы ооруканалардын гемодиализге муктаж бейтаптарына мамлекеттин эсебинен берилет. Демек, бюджеттен жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнө деген каражат түздөн-түз компанияга келип түшөт. Маселе балким ушул жерде болуп жүрбөсүн. Ким эле мамлекеттин казынасынан туруктуу каражатты капчыгына коюуга оозунбасын. Репрессин Кыргызстандын медицина тармагында 2
2009 бери колдонулуп келет. Былтыркыга чейин бул дарыга бейтаптар тарабынан терс таасир берип жаткандыгы тууралуу даттануулар түшкөн эмес. Баасы 450-500 сомдун тегерегинде. Мындан 1,5 жыл мурун Жогорку Кеңештин депутаты Ширин Айтматова ушул чырга аралашканы маалым. Депутат дары-дармек рыногуна репритиндин ордуна рикармон дарысын киргизүүнү сунуштаган. Аталган препараттагы репритин сыяктуу таасир берет. Анын орточо баасы 950-980 сом турат. Дарыны колдонгон бейтаптар айырмасы баасында эле экенин байкашкан. Ал эми таасири бирдей эле экен дейт. Честно айтайын, билген жокмун. Айырмасын просто гемоглобин түштү и все, содан билдик, что репритин жардам бермейт экен. Мага деле сезилген жок, мен деле репритинди алгам, рекормондарга. Азыр рекормон алам 20 жолу. Ну, все равно мен гемоглобинима ылдыйраак дешет. Алдыда айтылган 34 адамдын өмүрүнө байланышкан репритин дарысынын чуусу азыркы күнгө чейин аягына чыга элек. Соттук медициналык экспертиза Чүй облустук ооруканасында болжол менен 20 бейтап каза тапкан дешүүдө. 34 адамдын баары тең ошол мөөнөтү бүткөн дарыны алуудан көз жумду же башка себептен каза болгонбу? Бул тергөө иштеринин жыйынтыгында билинет.